Дилбаян, мен келечекте мугалим болгум келет. Дүйнөдө тактап айтканда Кыргызстанда бир канча кесиптин түрлөрү бар. Ал эми Дилбаянды баштаардан мурда кесип деген эмне экенине кайрылсак. Кесип өмүрүбүздүн 1/3 бөлүгүн өткөргөн, сүйүп иштеген ишибиз, алакты болгон нерсебиз. Кесиптин баары адам баласына кызмат кылуу үчүн коомдо пайда болгон карым-катыш, муктаждыктын натыйжасында келип чыккан. Кесип 19-кылымдын аягына чейин кеңири ойлоону жана пландоону талап кылбаган тема болуп эсептелчү. Балдары да атасынын кесибине окшош түрдөгү кесип тандай турганына ишенишкен. Эгерде бир адам жыгач уста болсо, анын баласы да жыгач уста болот деген түшүнүк болгон. Буга мисал Коконун сыры деген мультфильмди алсак болот. Кээ бирлер мультфильм бул жаш балдардыкы деши мүмкүн. Бирок аны деле жашоодон алып тартышат эмеспи? Коконун сыры мультфильмде Коко аттуу баланын үй бүлөсү боюнча эркектери өтүкчү болуп иштеп келишет. Коко музыкант болом десе, үй бүлөсү каршы чыгышат. Бирок аягында Коко музыкант болот. Ал эми азыркы күндө ар ким ар кайсы кесипти тандоого укуктуу. Ошондой болсо да, кесиптердин көбөйүүсүнүн натыйжасында кесипти тандоо да өтө кыйын. Бир кесипке ээ болуу үчүн билим алуу жана ар кесиптин кесип катары коомдо кабыл алынуусу керек. Эгерде адам менен кесиптеп келишсе, анда адамдын даңкын кесип, кесиптин даңкын адам чыгарат. Башкача айтканда, адам кесиби менен таанылса, экөөнүн тең даңкы чыгат. Кесипти тандоодо эмнелерге көңүл буруу керек? Ар бир киши кичинесинен баштап эле чоңойгондо ким болоорун ойлоп, келечеги жөнүндө кыялданат. Башында болгону кыял катары эсептелген кесип тандоо чоңойгон сайын чындыкка жакын негиздерге таянат. Башкача айтканда, кесиптер жөнүндө көп маалыматка ээ болуп, окуп үйрөнөт. Көпчүлүк окуучулар мектептеги окуусун бүткөндөн кийин эмне болоорун билбей, кай бирөөлөрү өмүр бою бир боло турган кесибин тандоодо тобокелге салышат. Бул болгону ишсиздердин армиясынын санын көбөйтөт. Мугалимдик кесип. Адамдар жаш кезинде президент, депутат болом деп айтышса, чоңойгондо ал ой өзгөрүп, врач, мугалим, инженер жана башка болом дешет. Мисалы, мен жаш кезимде класстын президенти, кийин өлкөнүкү болом дечүмүн. Азыр келечекте мугалим болгум келет. Себеби ошол өлкөнүн президентин да мугалимдер окутат. Мугалим мөмөлүү дарак демекчи, бир эле президент эле эмес, бир канча окуучуларга мөмөсүн берген бул мугалим. Мугалимдик кесиптин башка кесиптерден айырмасы. Бардык эле адам мугалим боло албайт. Анткени бирөөсү теманы түшүнсө да түшүндүрүп бере албайт. Бирөөсү теманы түшүнбөйт. Мугалим болуу үчүн түшүнүп да, түшүндүргөндү да билиш керек. Кесипти тандоодо окуучулардын мугалим болуусуна баш тартуусунун бирден бир себеби бул айлык акысынын аздыгы. Кээ бир маалыматтар боюнча мугалимдердин саны 75 миңге жакын болгондо, айлыгы орто эсеп менен 13 миң сомду түзгөн. Бул көрсөткүч башка кесиптерге салыштырмалуу бир кыйла төмөн. Мисалы, программисттер 30 миңден 120 миң, финансисттер 30 миңден 90 миң, бухгалтерлер 25 миңден 80 миңге чейинки айлык маянасын алышат. Бул орто эсеп менен көрсөтүлгөн алдыңкы 3 кесип болду. Бирок маянасы аз болсо да, кесибин сүйүп иштеген мугалимдер жок эмес. Ар бир жаран өз кесибин сүйүп, барктап иштесе, айлыгы маанилүү эмес болуп, өлкөнүн өнүгүшүнө чоң салым кошот деген ойдомун. Мугалим бул кесиптердин сереси. Мугалим бул кесиптердин төрөсү. Мугалимдер сыйкырдуу бир дарактай, жайдыр кыштар бышып турган мөмөсү.